Улуттун улуулугун даңазалаган анын музыкасы, маданияты, тарыхы болуп эсептелет. Ал эми музыкалык аспаптар адамзаттын жашоо тиричилигинен тарта, анын тарыхынан баяндап кеп салып берет. Башат тили долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында музыкалык аспаптардын эң көрүнүктүүсү болгон комуз тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыз бардактуу көрүүчү, бүгүнкү чыгарылышыбыз, бүгүнкү саякатыбыз абдан кызыктуу, андыктан биз менен бирге болуңуз. Кыргыз эли колдонуп келген музыкалык аспаптар анын турмуш тиричилиги, салт санаасы менен тыгыз байланышта болгону жалпыга белгилүү. Ал аспаптардын сырткы түзүлүшүнө, жалпы көрүнүшүнө, элибиздин социалдык, чарбалык карым-катнашы, улуттук бөтөнчөлүгү, эстетикалык философиялык көз карашы, көркөм өнөрдү баалай билүүсү өз таасирин тийгизбей койгон эмес. Ошондуктан аспап өткөн замандын музыкасына баа берүүдө, анын тарыхый өзгөчөлүктөрүн туура түшүндүрүүдө бөтөнчө мааниге ээ. Кыргыздардын музыкалык аспаптары бул комуз, ооз комуз, кылгыяк, жыгач комуз, жетиген, чоор, сурнай жана башка үйлөмө аспаптар. Жыгач ооз комуз үйлөмө тилдүү аспап. Ал сары жыгач, жылгын, шилби, ыргай жыгачтарынан узундугу 15-20 см, туурасы 5 см сызгычтай жукартылып, ортосуна өзүнүн ичинен 10-15 см болгон тил чыгарылат. Тилдин түп жагы ичке көзөлүп, ага 25-30 см жип тагылат. Жыгач ооз комуздун жаагын эриндин арасына коомай коюп, тилине бекитилген жипти кагуу менен үйлөп же дем тартып ойнолот. Кылгыяк кылдуу, жаалуу музыкалык тартма аспап. Ал негизинен толко, кулак, моюн, чара, каптама тери, кайыш, куткун, теек, кыл, жаа жыгачынан турат. Булар өзүнчө даярдалып, бир тутумга керней бириктирилет. Узундугу 65-70 см. Моюну кыска, беренеси жок. Добуш чыгаруу чарасы тең бөлүнгөн алмурут сыяктуу. Темир комуз, тилдүү какма музыкалык аспап. Узундугу 7-7,5 см. Ал жаак жана тилден турат. Жаагы темир, жез, күмүштөн жасалат. Темирди көөкөр формасына ийип, ортосуна курч болоттон тил жасайт. Тили добуштуу болгондой кылдат сугарылат. Жаагын маңдайкы тиштерге кыпчып, оң колдун сөөмөйү менен тилин кагып, күү чыгарылат. Илгери бир камбар деген мерген токойдо аңгулап кетип атса, сыйкырдуу добуш угулат эмеш. Ошол добушту издеп барып караса, бир маймыл куураган бактын бутагынан бутагына секирип, ичегиси куураган бутакка тийип, жарылып, анан бир бутактан экинчи бутакка керилип калган экен ичегиси. Анан ошол куураган ичегиге шамал тийгенден жанагы сыйкырдуу добуш угулуп аткан эмеш. Аны көрүп, бул укмуштуу добуш чыгат экен деп, анан үйүнө келип, жыгачты көңгөйлөп, анан маймылдын ичегисин кесип келип турган ошол жыгачка керип, анан ошондон комуз пайда болгон деп ушундай уламыш айтышат да. Дүйнөдөгү бардык музыкалык аспаптар бир эле күүлөнүш менен күүлөнөт. Кыйын болсо эки күүлөнүш. Эки түрдүү күүлөнөт да. А биздин комуз болсо 18 түрдүү күүлөнөт. Демек, дүйнөдөгү музыкалык аспаптардан 18 эсе бийик деңгээлге көтөрүлгөн деген сөз бул.
дүйнөнүн биринчилигин утуп алган музыкант Миха Погашник деген бар экен. Ошол айткан болчу. Бүгүнкү күнү дүйнөгө сенсация жарата турган музыка комуз музыкасы деген. Kayırıp bir gına çertim ahi toplu Kara sakalak bulup ovallar gayran bir caştey jokludum Gayran birey gülgün jirma beş ovallar gayrel va gelbe toksudum Eyvallar kayran emir 25 yaşına param bozuldu Kayran canlı bol benim o cazabalar bozuldu Tenkeyip kana gittim ahi Toktu Bandar men bugün esil biraz açtı joktudum Yesil birey bilgin jirma beş bandar istesene gel bey toksudum Bandar yesilem bir gayran raş yesil barda olmaz Yesilem bir ötken samov yesesen gayra gayrılmaz Tolgap bir gana tartkan ahi kılarkan Ojursun torgaş kattın ay gerimezi Top içinde de sayrakan buna bu topta buldun gerimezi Olkun bire jasmı ötken son ojursun dolgunuma gaydıp gelmesin Bulutlardan kılarkan bulattın girmesi Bulut sayrakan o topun girmesi Кыргыз улуттук музыкалык аспаптардын ичинен эң көрүнүктүүсү, эң популярдуусу комуз. Жана бул комуз аркылуу элибизде арыз моңун, кайгысын, сүйүнүчүн, өкүнүчүн бардыгын күйлөр аркылуу билдирип келишкен. Жана бул комузда ойноткон адамды комузчу деп атайбыз. Комузчулук өнөрдү кастарлап, кыргыз күүлөрүн даңазалап келген таланттуу жаш комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулу 3 жашынан тарта комузда кол ойнотот. Ата-энеси бир туугандарынын баарынын комузда кол ойното билгендиги жана үйүндө дайыма комуз күүлөрүнүн жаңырып туруусу анын бул музыкалык аспапта жогорку деңгээлде өздөштүрө билгендигине салым кошкон. Закирбек комузчулар арасында өткөн көптөгөн сынактары дайыма байгелүү орундарды ээлеп келет. Музыканттын айтуусуна караганда, комуз эң өнүккөн аспап жана ар кандай оркестрда өз ордун бат эле таап алат. Комуз 3 буро жалгыз тек 3 кыл комуз дегенде 3 буросу бар, башында көрүп турасыңар. Комуз 3 бөлүктөн турат. Баш эле орто моюн, баш моюн, анан бул ылдый жактан өзү өрүктөн чабылса жакшы болот, үндү жакшы берет. Добушу да мыкты болот. Капкагы болсо, мына бетиндеги жабылган капкак бул карагайдан тандалма карагай, мари карагайдан чабылса өтө пайдасы болот да. Анткени үндү дагы ушу көп карагайдан жана ушу комуздун материалынан өтө маани берет. Анан тепкеги муну куткун деп коет. Муну кайыштан жасайт. Бул жердеги кулак менен ортосундагы кылды кармап туручу куткун деп аталат. Анда эмесе ошо комузда бир чыгармадан жүзүндө ойноттойм.
кыргыз комузун түрлүү кылып жасап, бирок эң башкысы улуттук символиканы эске салып жасаган комузчу усталарыбыздан дагы учубуз кур эмес. Эң оор кара күч менен жасалат. Мисалы үчүн бул комузду мына өрүктөн чаап атабыз. Бул эми чаптама жолу менен жасалып атат да. Бул оякта көргөз коюн эки түрү да бул. Мисалы үчүн бул бир жыгачтан оюлуп чабылган комуз, а бул болсо чаптама. Мисалы үчүн чаптама дегенибиз жана скрипканын методу менен каптал өзүнчө, арт өзүнчө, и мойын өзүнчө болуп. И ошондо эконом болот да материалдарга. Мисалы үчүн бул оюлуп чабылгандан бир комуз чыкса, мисалы үчүн мындан бир 3-4 комуз чыгат да. Ошон үчүн азыр көбүнчөсүн бул комуз менен ушундай комузду чаап атабыз да. Азыр замана ошого алып келип бизде такап койду, ошо эконом материал деп ушундай ийме ыкмалар менен иштеп атабыз азыр. Бир комуз жасоо үчүн көптөгөн убара тартып, устаканасында эртеден кечке жалгыз отуруп жасоого туура келет. Шакирттерди даярдап, өзүнөрүн сырларын үйрөтүүгө азырынча устаттын материалдык мүмкүнчүлүктөрү жол бербейт. Жана жаштардын да кызыгуусу жокко эсе. Бирок кыйынчылыгына карабай, бул оор иш кыргыз музыкасынын баалуу өнөрлөрүн улантып жүрөт. Эзелтен жетиген деген бул кыргыздын мурдакы эзелтен унутулуп калган көп кылдуу чертме аспабы экен. Кыргыз улуттук консерватория бул жетиген аспапты биринчиден болуп Хакасия элинен Сергей Чарков деген музыкант жана ушул жетиген аспабын жасаган уста киши менен сатып алып келишкен. Анан ошондон бери ошо жетигенди чертип үйрөнүп көрдүк. Анан мен Хакасияга атайын барып, ушул жетигендин кандай ойнолушу тууралуу, чертиши тууралуу, күүлөнүшү тууралуу маалымат алып келдим. Анан ошондон тартып ушул жетиген экинчи аспап болот. Ошол Хакасиядан алып келген. Ошол жетигенде өзүмдүн аракети менен кыргыз күүлөрүн жана айтып өткөндөй түшүрүп атам. Жакында Кыргызстанда унутулуп калган байыркы түрк элдеринин музыкалык аспабы жетиген белгилүү болду. Бул байыркы музыкалык аспапты Манас эпосунда да кездештирүүгө болот. Кылымдарга жакын эч бир жакта айтылган эмес. Ошол үчүн кыргыз музыкалык дүйнөсүн өнүктүрүү үчүн, жаштарга таанытуу үчүн жетиген эми консерваторияда жана балдардын музыкалык мектебине үйрөтүү максатында Хакасиядан алынып келинди. Комуздагы күүлөрдү бул инструмент аркылуу берүүгө мүмкүн. Камбаркан фольклордук ансамблі 1987 жылы уюшулган. Анын себеби да бар. Советтик мезгилде
Кыргыздын улуттук аспаптары жоголуп кеткен. Бир эле комуз, темир комуз, анан кылгыякты чанда гана ойношчу да. Ошол себептен улуттук аспаптарды кайра жандандыруу үчүн өкмөттөн токтом чыгып фольклордук ансамбль уюшулсун, элдик аспаптарды кайра издеп таап, ошолорду кайра өз ордуна коюп, бир ансамбль уюшулсун деген максат менен ушу Камбаркан тобу уюшулду. Ошондон бери мына мен сизге айтып бербедимби? Комуз, темир комуз, кылкыяк. 3 эле аспапты билчүбүз. Андан кийин мына биздин чок ойночор, сыбызгы, аса таяк, жылажын, жыгач ооз комуз, керней, сурнай жана башка аспаптарды изилдеп таап, ушуларды биз ансамбльга кошуп, өзүнчө состав куруп, азыр өзүңөр уктуңар. Ошондон бери мына 25 жыл болуптур. Ошондон бери биз элге ушул концертибизди тартуулап келатабыз. Профессионалдуу деңгээлде улуттук музыкалык аспаптарда ойной билген музыканттардын талантына күбө болдук. Ал эми катардагы жөнөкөй жаран комузда ойной билеби деп кызыгып көчөгө чыктык. Саламатсызбы? Комузда ойноп билесизби? Жок. Саламатсызбы? Комузда ойноп билесизби? Жок. Нет. Жок, билбейм. Нет, не знаю. Бираз. Билем. Ойнайм. Келиңиз, ойноп бериңиз, мүмкүн болсо. Элдерди сурап жүрүп, улуттук сувенирлерди саткан дүкөнгө баш багууну туура көрдүк. Музыкалык аспаптарды кандай сатылып жаткандыгын соодагер эжеден чогуу сурайлы. Сиз да ушул жакта сувенирлер сатат экенсиз. Көбүнчө кимдер алышат сувенирлерди жана күнүнө канча сатасыз? Сувенирлерди биз бир күндө абдан жакшы эле сатабыз. Көп учурда бизден чет өлкөдөн келген коноктор келип алышат. Туристтер абдан көп келет күнүнө. Жакшы, күнүнө балким айына канчадан сатасыздар? Балким комузду алайын. Мисалы үчүн бул Кыргыздын улуттук инструменти бул комуз. Биз бир айда 20-30 штука чейин сатабыз, бирок канча количество сатылган биз көп эсептебейбиз. Кыргыз элинин улуттук музыкалык аспаптары элдин маданиятын, тарыхын, этностук жана эстетикалык идеяларын чагылдыруучу бай мурас болуп эсептелет. Ар бир улут өзүнүн музыкалык аспаптары, маданий мурастары менен сыймыктанып келишет. Биз да бүгүнкү чыгарылышта кыргыз элинин тарыхын көнөргүс булагына алып жүрүүчүлөрү комуз, кылгыяк, ооз комуз өңдүү музыкалык аспаптарыбыз тууралуу сөз кылдык. Кайрадан Башат Тили долбоору аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.